Курулушу толук бүтө элек 2 бөлмөлүү бул үйдө 9 жаштагы Айназиктин оорусу менен күрөшүп жаткан үй бүлө айына 1000 сомдон ижара акысын төлөп жашап жатат. 2018 жылдан бери кызына 14 операция жасатышып, алдыда дагы канча операция болушу маалым эмес. Учурда бул үй бүлө бардык мүлкүн сарптап, карызга да батып калышканын айтышат. Ушу кызым аркылуу кредит алдым, көп жерлерден кредит алдым, көп адамдардан карыз алдым. Ушу кызды жакшы кылам деп. Ар операциясы 60 000, 70 000ге чейин бүтөт. Акыры күнү анан 2 комната үйүм бар эди. Onu sattım. Onu hem satıp şu жарым жартылай кылып кредит жаптым. Карыздарын бердим. Şu кызды кайтарып дагы Бишкекке чейин апардым. Апарсам болду Бишкекте. Кайтадан Ошкап келип Ошто операция кылдырдым. Турмуштун сыноосу Айназикке шипа издеген энени да ден соолуктан ажыратып, оор жумушка жарабайт. Калган 3 баласынын да тамак ашы бирде болсо, бирде жок өкмөт тарабынан берилген жөлөк пулдун эсебинен өтүп жатат. Кызынын мындан ары дарылануусу үчүн каражаты да тартыш. Камагыңды кара. 3 ай жайыңда жат, кыймылдаба деди. Операциям оор өттү. 2 күн дегенде өзүмө келдим. Талинам түшүп кетип. Сахар бар, сахар менен бүтүш кыйын. Өзүңдү жакшы кара дейт. Каякта эч нерсе жок. Кечеям бирөө 2 бак көмүр алып келип берди. Эч нерсе жок. Ушу эп devlet тирилик yüzde ötkörütağız. Birilerden 1-2 күнгө пособияга киши күрүч берип тур, май берип тур. Таап келемин, берселер берет, бербесе бербейт. Өзүндө операция болуп калды. Үй бүлөнүн жалгыз багуучусу болгон атасы да жакында эле сокур чегисин алдырып төшөктө жатат. Бул да турмуш шарттын оорлошуна таасирин тийгизди. Буга чейин ар кайсы жерде иштеп, аз да болсо кем каржысы табылып турган. Азыркы учурда үйдөгү негизги иш 4-класста окуган баласына жүктөлүп калды. Врачтын айтышы боюнча 3 айга чейин оор иш кыла албайсың дейт. Мына кеч больницадан келдим мен дагы. Келип жатам азыр үйдө. Эми операция болгон келинчегим. Бул дагы эми операция болсо дагы эми эптеп мени карап атат балдарды. Ушинтип карап эме кылып атат. Бул үй бүлөнүн азыркы абалын жергиликтүү бийлик да тастыктайт. Кайдыгер болгон айылдаштары акчалай жардамдарын да беришкен. Мындан сырткары даталуу күндөрү тамак аш жагынан айыл өкмөтү каралашып турат экен. Авазбекова Айназ деген кызы тамагынан өсмө оорусу барып, ошондой бир оору менен жабыркап келет. Операциясыга айыл өкмөттүн эли, андан кийин өзүнүн жаш эле келечек айылдары 47 000 акча чогултуп бердик. Тамак аш жагынан жардам берип турабыз. Анан өздөрү ошо кыздын операциясы иштетиш үчүн өздөрүнүн 30 соток огородуну 15-тен 2 бөлүп, токтом чыгарып, ошонун операция сатып бергендер. Азыр күндө жашаган жерлерде үйлөрү жок. 9 жаштагы Айназиктин дарылануусу үчүн жардам кылууну каалаган жарандар 0708 12 94 94 телефон номери аркылуу апасы Анаркан Мажит кызына байланыссаңыздар болот. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.